Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган. Ошону менен бирге 2021 жылы 28 июлда Жогорку Кеңеш кабыл алган Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы 26 августта күчүнө кирди. Аны менен депутаттарды аралаш тутум, мажоритардык пропорционалдык тутум боюнча шайлоонун жаңы тартиби аныкталды. Андыктан шайлоочулар үчүн атайын даярдалган видео сабактарда Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу практикалык иш-чаралары боюнча маалымат берилет. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жумалиева Акбалы Калыевна Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу жөнүндө айтып берет. Акбалы Калыевна, мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир шайлоочуга шайлоодо добуш берүү үчүн бардык зарыл шарттарды түзүү үчүн кандай аракеттер көрүлүп жаткандыгы жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биз Кыргыз Республикасынын жарандарынын, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын шайлоо укуктарын коргоп, алардын эч бир тоскоолдуксуз шайлоо участкаларына барып, же болбосо үйлөрүндө добуш берүүгө болгон шартты түзүп берүүбүз керек. Болгон шарттарды түзүп берүү үчүн азыркы көрүлүп жаткан жумуштар боюнча айта кетсем, ар бир шайлоо участкаларында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын муктаждык карталары түзүлүүдө. Ал муктаждык карталарда ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар эмнеге муктаж? Мисалы үчүн, добуш берүүгө баруу үчүн участокко аларга эмне керек? Аларга кээ бир жарандарга коляска керек болушу мүмкүн, кээ бирине пандус керек, ошол коляска менен киргени, кээ бир жарандарга алып баруу үчүн транспорт керек болот, дагы кээ бирине бюллетенде шрифт брайла менен окуй алса, көзү азиз жарандарыбызга кошумча бюллетендерди даярдаш керек. Ошого окшогон бардык шарттар, бардык муктаждык карталарына ошол эмнеге муктаж экени баары жазылат. Ошол муктаждыктарына карап, ар бирине шарт түзүлүп, ар биринин муктаждыгы эске алынып, ошол шарттар түзүлөт. Мисалы үчүн, аларды кээ биркисин волонтерлор алып барышы керек болуп калышы мүмкүн. Ошонун бардыгы азыр эске алынып, даярдыктар көрүлүүдө.